Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ошентип 21 мартка карата Кыргызстанда биринчилигиндеги көкбөрө боюнча оюндардын алгачкы беттешүүлөрү башталды. Бүгүн 16 мартта А тайпасындагы Талас командасы жана ошондой эле Оштон келген Достук командасы беттешмекчи. Алгачкы бет ачар оюндар. Көкбөрөнүн аба ырайынын сууктугуна карабай канча деген көрөрмандардын барысы келе баштады. Мына эми өзүңүздөр көргөндөй эки командасы казандай айланып, ортодо саламдашып, ошо кызыктуу оюн башталмакчы. Биз эми акырындан ошол эки команданын оюнчулары менен тааныштыра баштасак, биринчи Талас командасында Кыбыраев Улан 1981-жылкы өзүңүздөр билгендей Евро менен ойномокчу. Экинчи номерде Шерипбаев Урмат, Рембо менен Мадылбек уулу Нияз 82-жылкы Острый деген аты менен, Койгелдиев Марлис мурунку эле өзүбүздүн көрүп жүргөн оюнчулар экен. 1982-жылкы бул эми Кабыланда ойноп жүргөн Торпедо менен оюнга чыккан экен. Майтыков Максат 1982-жылкы Вулкан менен, Орозбаев Джоки азыр Кыргызстанда эң кыйын деген оюнчулардын бири, ушул өзүнүн айсарысы менен чыкты. 1986-жылкы Эсенбаев Тилек 89-жылкы Орлик менен. Накем оюнчулар саламдашып, ушу элден батасын алып, азыр эрендердин эре оюну болгон ушул көк бөрүсүндө баштаган отурат. Эркинбаев Орозбек 92-жылкы бул жаш балдардын бири, ушул эр тоорусу менен чыккан экен. Кожогулов Алтынбек 79-жылкы 36 жаштагы жашына карабай ушул дагы эле ойноп жүргөн оюнчубуз Алтынбек Ахиллес менен чыккан экен. Равшан уулу Урмат 89-жылкы Акбар менен, Сүйүнбаев Айдин 1982-жылкы Герб, Анарбек уулу Сейитбек. Бул эми Сейитбекти жакшы тааныйбыз баардыгыбыз тең. Бирок азыр аты бөлөк экен, бул жерде Кобра менен чыккан экен. Команданын жетекчиси Бегалиев Талас, команданын тренери Тазабеков. Мынакей оюн башталды. Алгачкы мүнөттөр 3 бөлүктөн. Достук командасынан азыр Гүлсарысы менен баягы эле Байыш өзүнүн чабуулун башталды. Оюн акырындан өзүнүн кызуусуна кире баштады окшойт. Анда Достук командасындагы оюнчулар менен тааныштыра кетейин. Андан кийин ошол оюнга толугу менен көңүл буруп кетсек. Биринчи номерде Ниязов Байыш, Золотой. Экинчи Султанбек уулу Бабуш бул дагы жаңы оюнчулар экен, 80-жылкы Белый деген аты менен. Үчүнчү номерде Исаков Айбек, 92-жылкы Шумкар менен, Майлобашев Ташы 90-жылкы Япончиги менен, Жабагиев Бактияр, Джоли деген аты менен экен. Баканбаев Рамзат Рекорд менен, Талабек уулу Баку бул эми Кабыландын эң кыйын оюнчулардын бири. Азыр Кабылан тарап кеткенден кийин Достук командасына келген экен. Бул Месси менен, бирок Месси бул башка Месси. Мунуку Баку минип жүргөн Месси эмес. Ниязов Кыяз 87-жылкы Гүлсары. Такей жаңы эле улакталып өткөн, ушул биринчи улакты көтөргөн ушул Кыяз болчу. Мына бирге бир Ахиллес мынакей. Убагында ким ойлопту ушул Ахиллести ушунда дээринде бар жылкы болот деп. Мына ортодо бири-бирге ойногон эң кыйын жылкы, эң кыйын аттардын бири. Бул жерде Япончикти болсо, Япончик өзүнүн боюнун кичинекейине карабай шамдагай болуптан, мынакей азыр Ташы менен Алтынбек экөөнүн кармашы. Улак негизи айлампадан чыкканда баарлап кириш керек. Мына Байыш Улак Байышта экен. Золотой. Сегинчи номерде Ниязов Кыяз. Булар эми бир туугандар, баарыңыздарга маалым болгудай. Бул Гүлсарысы менен Алсейитов Жишан 1982-жылкы улакчы. Бул да Кабыландын курамында ойноп жүргөн жигит. Дон деген ат менен чыккан экен. Ниязов Манас, Амадор, ошондой эле Мукаев Белек эң кыйын коргоочу, бомбардир деп эсептелген. Бул девятка менен чыккан экен. Мынакей азыр эми Достуктун балдары, бирок эми Таластын балдары дагы 2 жылдан бери биринчиликти бербей жүргөн кыйын жигиттер казанына жолотпогонго аракет кылышат. Ошо 12-oyuncusu
достук командасынын Исаков Ильяс 1982 жылкы эң улуу ошол оюнчу экен. Чагылган аттуу аты менен мына эми базар көрүп тургандай баягы кууганда Кудай дейт, качканда Кудай дейт. Азыр эми кемесинин даярдыгы күчтүү болсо, мына ошол команда салып келет. Эми Талас командасы дагы оңой олтоң же болбосо улакка жан келген жигиттер эмес. Булар дагы улакты салдырбак. Мынакей. Мына ошентип достук командасы биринчи улагын өзүнүн командасына алып келди. Саналуу мүнөттөрдө гүл сарысы менен Байыш кетип баратат. Байыш, Манас, Кыяздар булар бардыксы бир туугандар. Мына ошентип Кудай буйрса, быйылкы 2015 жылкы Көкбөрү боюнча Кыргызстан биринчилиги да аябагандай жакшы даярдыктар менен башталгандыгы көрүнүп турат. Аба ырайы кар жаап, жан жаап, жер баткак болгонуна карабай улакчылар мындан да жаман шарттарда ойноп жүрүшкөн. Эми мынакей. Бирок биринчи улакты көтөргөн достук командасы болчу. Биринчи улактын ээси ошо достук командасы көп жылдан бери Оштон келип, курама команда раздольныйда көп кышы менен улак тартышат болот. Жер улакта ойношон. Мынакей облустун намысы Жоки Айсарысы менен азыр. Айт Сейитбек. Улак эми азыр протокол боюнча 35 кг, 37 кг чейин болсо дагы, бирок сууга чыланганда улактын салмагы сөзсүз түрдө көбөйүп калат. Мынакей кесмейлер башталды. Эки команда тең бирине бири татыктуу. 1 мүнөттөн ашкандан кийин оюн 1-1 айлампага кирип ойнош керек шарт боюнча. Ахиллес менен кайрадан Япончик. Алтынбек менен Ташчынын оюну азыр болмокчу. Бүгүн эми 16-сында башталган оюндарда 4 оюн болмокчу. Бул А группасындагы, Б группасында, С группасында, Д группасында биринчи жана экинчи кара көтөн боюнча кармалган командалар. Алар айта кетсек, биринчи оюн достук командасы менен Талас командасы, экинчи оюн Ак Кула командасы, Ак Суу командасы, Актала менен Көк Жал командасы. Мына карачы эми Япончикти. Жок. Окей. Алтынбек дагы эми Ахиллес менен өзүктөргө бөлүндү. Бул Улан Турбай Кыбыраев Улан команданын капитаны, тажрыйбалуу Таластын алдыңкы оюнчуларынын бири, Кыргызстандын курама командасындагы жигиттердин бири. Эми Уландан такымына оң такымга баскан экен. Эми ташууга кыйын болуп калат го. Эми Япончиктин гана күчү менен, шамдык айлыгы менен бире албаса. Улак такымда. Эми Талас командасы өздөрүнүн азыр чабуулун баштамакчы. Мынакей Ахиллес эми алдыга чыкты. Карасаң бардыксын байлалган. Кудай сактай көр. Мындай эми улакта боло берет. Жанытып, бирок туура чыгып ургандагы болбойт. Азыр эми калыстар негизи урган баланы жазы мамысына кетириши керек. Кудай сактай эми. Калыстар кандай дейт болду экен. Негизи туура чаап урдуруп койгон негизи оюн шартында жок. Туура эмес чыгып уруп койду. Туурасынан уруп койду. Эми мындай оюнда
жүргөндөн корккон бала ойнобойт улак, э? Азыр эми улакты Талас командасына бастырып туруп оюнду улантыш керек, анткени менимче ушул карлыктардын ою боюнча Достук командасы туурадан чыгып ат салып койду. Урмат, Равшан уулу Урмат, бул дагы тажрыйбалуу кулакчылардын бири. Сал! Өнөктөштөр менен бирге. Менче улак азыр казанга түшпөй калды окшойт. Достук командасы дагы өздөрүнүн казанында салдырбай кармап калышты. 3-төн 4-төн 2 түшүп улактын жарымы түшпөй калса тартып кеткенге улакты мүмкүн. Ошол Достук командасы ошол мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, азыр эми улакты өздөрүнүн казанынан чыгарып кетишти. Менимче улак азыр өтө эле оор болуп калды окшойт. Талас командасы Сейитбек, Картбек уулу Сейитбек азыр улакты басып алган экен. Эми азыр создуктуруп туруп өзүнүн командасы азыр бирден баланы камакка алса, азыр улакты тыштаганга аракет кылып атыш керек. Сейитбектин атасы чоң улакчы болгон, өзү дагы мынакей Кыргызстандын курама командасында ойноп жүргөн жигиттердин бири. Эми бул жигиттердин күнүмдүк тиричилиги эле ушул көк бөрү менен болгонун жүрөт. Алдындагы ат дагы Кобра деген ат экен, ушул жыландай болуп туйлап. Жок, тилекке каршы улак дагы Достук командасынын балдары. Эки жолу Достук командасы өзүнүн казанын сактап калды. 11-номурдагы Мукаев Белек өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кабылан командасында ойноп жүргөн жигит мынакей. Белек да оңой жигиттерден эмес. 2 жолу тең улакты өзүнүн казанынан сууруп чыкты. Эми мына 1-1 ойносо 2 минуттун ичинде ушул эки оюнчу айлампанын ичине кирип 1-1 улакты алганга аракет кылат. Мынакей Ахиллес менен япончуктун ойноп атканын көрүп атасыздар. Бул жылкы болсо дагы үстүндөгү минген чабандеси жарашса, ушул дээринде болсо улакка жолотпой ээсине жардам берген жылкылардын бири. Булар эми баардык эле аттар ортого бири-бирге ойной бербейт. Равшан уулу Урмат Ахиллеси менен жана ошондой эле Ниязов Манас. Бул Майлыбашев Таш экен. 1990-жылкы япончугу менен. Ошентип эки оюнчунун 2 мүнөттүк убактысы бүтүп, эми Золотой менен Байыш Достук командасынан менимче ушул Марлис Талас командасынан Марлис кирди. Торпеданы эми баарыңар жакшы билесиңер. Урманбетов Тилек Кабылан командасынын капитан командасы ушул мурунку ушул Торпеда менен ойноп канча деген ийгиликтерге жетишкен. Эми өзү өтө олгой чоң ат болгону менен Шамдагай жакшы аттардын бири.
Бул жерде эми азыр Талас командасынын тактикалык ойнону болот болуш керек. Ушу бирок кийинки япончук менен ташы чыкканга ошол байышты жолотпой улакты алдырбаганга аракет кылат. Убакыт чозмой оюндары башталды. Азыр эми бул эки улакчы дагы айлампадан улакты алып чыга албаса, демек кайра кийинки жүк келмекчи. Азыр эми ошол япончук менен девятка. Ал Сейитов Жаныш Дон деген аты менен азыр достук командасынын ортого кирди. Менимче ошол Оразбаев Джоки кайсыл ат менен чыккан экен. Мына Көкбөрүдө эң эле кызыктуусу ошол эки улакчы улакты эки тең такымга басып, кимисинин такымы кимисинин билеги күчтүү экенин биле турган учур. Джоки деп кетти. Улак эми кайрадан Талас командасынын казанын жанында бирге бир оюну уланмакчы. Эки команда негизи ушул деңгээли бирдей экени ушундан да сезилсе болот. Аттары дагы балдары да төп келишкен, бири-бирге ортодон да алдырбаган. Сол улакты бирине бири карматпаган, аябана каршылашкан чоң кескилеген оюндар болгон. Ошол эсеп дагы оюнда, мындай оюндарда көп узак болбойт. 2-3 упай менен гана айырмаланган оюндар болмокчу. Мына эми азыр Джоки Оразбаев Джоки да Талас командасындагы Кыргызстандын эң мыкты оюнчуларынын бири. Мынакей Джоки такымга басты окшойт. Мына достук командасы дагы сүрүп чыгармай жок, аутка чыккан жок. Аттар да жатыккан. Булар эми ушу чийинди көргөндө билгендей ушул аутка чыкпай оюн талаасына кирген аттар. Эми казандан тегеленет эми Азарматов. Мына биздин жаныбызга дагы азыр Көкбөрү федерациясынын башкы судьясы Азарматов Мурат Баке келип калды. Мурат Баке кандайсың? Жакшы. Салам алейкум. Көкбөрү оюнун сүйүүчүлөрү. Мына ошентип мына кыргыздардын баарысы күткөн Норуз оюндагы Кыргызстандын биринчилиги деп да койсок болот. Ушул Норузда ушул ипподром жанданган ушул 4 күн 5 күндүн аралыгында болгон кыргыз чогула турган жер эле ушул жер болуп калды окшойт. Сизди дагы ушул биринчиликтин башталганы менен куттуктайм. Талас командасы менен достук командасы. Бардык балдарды мына дээрлик сиз экөөбүз эле тааныйбыз. Эки команданын кайсынысы азыр күчтүү деп сезесиз? Эми бул Норус майрамына бул улакчылар абдан чоң даярдык менен келишет да биздин федерациянын иши бул. Бул федерациянын ошо күчтүү иштеп атканын ушундан билсек болот. Көп командалар чогулуп атат. Мынакей ушул оюнга тандалма командалар келди. Бул тандалма командалар абдан күчтүүлөрдүн күчтүүлөрү болуп суурулуп отуруп, командалар оюндардан, биринчи оюндардан ошо тандалма оюндардан суурулуп келген күчтүү командалар. Талас командасын айтсак, бул тажрыйбалуу команда, 2 жолку Кыргыз Республикасынын чемпиону. Кийинки ушул 2-3 жылдан бери абдан ынтымакта жакшы команда болуп ойноп келатышат. Бул улакта деле ушундай кара күч керек болгону менен баары ынтымак керек да. Ынтымак болгон жерде ырыс бар дегендей, мына 2-3 жылдан бери
талас командасы абдан чоң жетишкендиктерге жетишип атышат. Ынтымак деген ат менен чечишпейди булар. Ооба, Ынтымак деген Чаткал Жолдошев деген чоң бир жигит бар жакшы таласта. Ошонун зор эмгеги бар. Ислам деген жакшы бир жигит бар. Ошолордун эмгеги ушунун баары негизичи. Бул жеңиш жөн эле келбейт. Негизичи. Жеңиш бул ынтымактын, күчтүн, ошо каруунун эң башкысы ошол ынтымактын аркасында келе турган жеңиш да. Мисалы, мынакей азыр көрүп атасыңар. Достук командасында Улак. Букаев Белек Кабылан командасынын мурунку оюнчусу азыр 11 номурдагы Улакты басып алды эле, бирок тилекке каршы түшүп калган экен. Оюн мынакей биринчи таймда эле аябагандай кызуу башталды. Кайрадан Улак Достук командасындагы негизги түбү бул Суу Самыр командасы, Кожомукул командасында ойноп жүргөн бир туугандар Манас, Кияз, Байыштар, Чүйдө ойноп жүргөн ушул Асылбаш айылынын жигиттери ойноп жүрүп ушул түзүлдү эле. Мынакей 2 жыл 3 жылдын тегерегинде аябагандай чоң Кыргызстандын биринчилигинде биринчи орундар талашкан командага айланып өздөрүнүн жакшы оюндарын көрсөтүп келе жатат. Улак кайрадан аутка чыгып кетти. Эми азыр кайрадан 1-1 оюну. Улак ооруп калыптыр. Мынакей акыркы минуталардагы кетип калды окшойт. Ошол Таши япончугу менен жана ошондой эле Равшан Улуу Урмат талас командасынан торпеда менен чыкты. Мынакей ошол эки аттагы жатыккан аябагандай чоң мээнет менен келген аттар. Ошо 12 баланы деле алып облустардан ушу Бишкекке алып келип багып ушул оюндарга ойноп жүргөн, ушуларды уюштурган жигиттер дагы ушу Көкбөрү оюнуна, Кыргыздын улуттук оюндарына ушу башын сайып коюп кыргыз деп жүргөн жигиттерге негизи терең ыраазычылыктуу айтышыбыз керек. Мынакей биринчи бөлүк дагы өзүнүн аягына чыкты. Эсеп 1-0. Азыр Достук командасы алдыда. Эми азыр кыска тынуудан кийин экинчи бөлүктө кайрадан сиздер менен жолукмакчыбыз. Достук талас командасы экинчи бөлүк башталды. Экинчи 20 мүнөттүк эсеп болсо 1-0. Азырынча талас командасы утулуп атат. 1-1 Таши менен Япончик, Ахиллес менен азыр Ахиллес менен Алтынбек чыккан экен. 9 номурдагы талас командасынын оюнчусу азыр Алтынбек оң такымга Улакты басып алды. Ушул эки команда бирине-бири төп келген ушу Кыргызстанда эң алгачкы эң кыйын командалар деген талас командасынын чабуулу. Сал. Ай, таңгыры, мынакей кээде ушундай болуп калат. Эмгекти жеп тайгазанга эч кими жок, өзү эле барды эле, бирок тилекке каршы Улакты такымдан чыгарган үлгүрбөй калды окшойт. Мына эми талас Достук командасынын жигиттери дагы азыр эми аутка айдап чыгуу
мынакей аутқа чыкты. Эми Достук командасынын, Талас командасынын Казандын жанында 1-1 оюну уланмакчы. Мурат баке, ушул эми 21-де Кудай буйрса биринчиликти, экинчиге ойногон командалардан ушул балдардан Кыргызстандын курама командасы түзүлүп кийинки каякта болот? Турцияда болот? Турцияда боло турган Азия оюндарына барат да. Ооба. Эми азыр эми ушул бала ойнойт дегенден алыспын мен. Мына бир эки бала ойнойт депчи. Ушул турнирдин аягына чейин аягы менен чечилет да. Кайсы командада кандай бала кандай даярдык менен келди. Кайсыл ат кандай даярдыкта келди. Бул улакта Көкбөрүдө бул бала менен аттын айкалышы керек да. Негизи ат менен бала келишип калыш керек да. Экөө бири-бирин темеле хамыр жумур болуп ошондой даярдыкта келиш керек да. Мисалы ошол Талас командасынан эми 4-5 бала балким ошол республиканын курама командасына кирип калышы мүмкүн. Ал эми Достук командасында дагы жакшы оюнчулар бар экен. Мисалы бир тууган жанагы Ниязовдор, Байыш деген күчтүү бала бар, Алсейитов Жишан деген бар, Бакуля деген Кабылан командасынан келген бала бар экен. Кудай буйрса бул турнирдин аягына бул суроо чечилип калышы мүмкүн да. Мына эми 1-1 оюну азыр эми Улак Талас командасында өздөрүнүн чабуулу башталды. Көкбөрдө өзүңүздөр жакшы билгендей, Улакта кайсыл команда көтөрүп чыкса, ошол команданын чабуулу болмокчу. Равшан уулу Урмат, бул дагы аттын башкасында таанымал жигиттердин бири. Сал! Азамат, мынакей Равшан уулу Урмат экинчи таймдын башында эле өзүнүн командасына бир улак алып келди. Эми эсеп болсо 1-1. Кызыктын баарысы эми мынакей башталчудай. Бирок азыр Достук командасында мен Бакуляны деле көп байкай албай атам. Ошол Тилек ойноп атат. Баку 7-чи номурда өзүнүн эле Кабыланда ойноп жүргөн номурун алган экен. Месси деген ат менен чыгып туруп, бирок Месси баягы легендардуу Месси десем жок, Достук командасында өзүнүн Мессиси бар экен, Мурат байке. Бирок эми азыр мына Сары Өзөн чүйдөн келиптир, Казармандан келиптир. Казарманда мен ошол балдардын составын карасам 70-жылкы, 74-жылкы балдар бар экен. Бул эми Кыргызстандагы улактын өөрчүп баратканы эң эле бир алдыңкы спорттун түрүнө кирип бараткандыгын белгиси турат. Бул эми Казармандан келиши бул республиканын элине жаңылык болуп атат да. Мен үчүн да чоң жаңылык болуп атат. Биздин федерациянын, Көкбөрү федерациянын ишинин алга жүрүшү деп ойлойм да. Мынакей Ошто, Жалал Абадта, Каракулжада чоң мелдештер өтүп атат. Ошол балдардын көп ойношу, көп жерлерде мына Көкбөрүнүн өрчүшү, бул Көкбөрүнүн өсүшү деп билсек болот да. Негизи канчалык бүт жерлерде көп мелдештер өткөрүлсө, ошончо тажрыйба топтолот да. Анан оюндун кызыгы мына ошондо көрүнөт. Эгерде майрамда бир ойноп коюп, ошо ойдон анан калып, кийинки чоң бир майрамда гана ойнолуп турса, бул көп өсүшкө алып келбейт да. Негизи бул Көкбөрү оюну көп турнирди талап кылган, көп каражатты талап кылган оюн да. Негизи бул аттардын баасы да өскөн. Анан балдар болсо ушул ар бир турнирде абдан тажрыйба көп алат да. Негизи ушул аттар да тандалат, анан тажрыйба да көп алынып, оюндун жүрүшү да жакшы болот. Анан эл үчүн кызык да. Бул Көкбөрү негизи эл үчүн ойнолгон оюндардын бири да. Бу жерде намыс жатат. Бул намыс деген чоң нерсе. Бул биздин көкбөрүчүлөр негизи намыска жаралган жигиттер да. Мына байкасаңар, мына мындай оор шартта ойнош, 8 аттын бутунан улакты жерден өңүп алыш. Бул ар бир эле жигиттин колунан келе бербейт. Бул көкжалдыкты, духу күчтүү жигиттерди тандалып алынган командалар ушундай ийгиликке жетишет да. Талас командасы азыр Ахиллес менен Алтынбек улакты оң такымга басканга аракет кылды. Мынакей басып алды. Ташы дагы Достук командасынын улакчысы жаңы балдардын бири экен, бирок бу дагы билеги күчтүү жигиттердин бири. Бу дагы эми улакты кармап бир ширактан тартып алган экен. Көрөбүз эми. Эсеп 1-1, экинчи бөлүк
Кыргызстандын биринчилиги Норус майрамына каралган көкбөрү оюнунун алгачкы оюну ойнолуп атат. Эң күчтүү командалардын негизи өзөгүн түшкөн ушу Талас командасы 2 жылдан бери Кыргызстандын биринчилигинде эч кимге бербей келатат. Ушул командасы жана эң күчтүү деген командалардан чогулган Достук Оштун командасы беттеши. Эми Алтынбектин Акилес менен мынакей алдыга чыкты. Өзүңүздөр көргөндөй бардык Талас командасы бирден оюнчуну камакка алып Алтынбекке жол ачып бергенге аракет кылып атышат. Жер дагы оор, азыр аттардын дагы бурулган имерилгендери кыйын болуп атат аябагандай. Бирок эми жаттыккан балдар, ат башкарган балдар. Шерпаев Урматка азыр Алтынбек өткөзүп берди. Бул дагы Талас командасында аябагандай чоң кыйын оюнчулардын бири. Мына эми көрөбүз азыр кайсынысы. Бул жерде балдардын баарысы тегиз эле бардык күчтүү. Эми кимисинин тактикасы күчтүү болсо, кимисинин ошол үйдөн даярдап келген тактикасы күчтүү болсо, ошол команда бүгүн утушка ээ болот болуш керек. Эсеп азырынча 1-1. Күчтүү командалар мындай эми кыска эле, кичинекей эле аралыктагы упай менен жеңишке жетет, же болбосо тең чыгуу менен аяктайт. Эми мындай ат салганда 2 метр 3 метрден келип улакчыны урдурса, бул эми эрежеге туш болуп болуш керек. Бирок калыс эчтеке жок да негизи. Калыстын чечими менен азыр Мукаев берек 11 номурдагы Достук командасынын оюнчусу Жазы мамысына кетти. Эми Достук командасы азыр мынакей жок, тилекке каршы байыштын ыргыткан улагы казандан кайра чыгып кетти. Мындай эми боло берет. Эми Талас командасында мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр эми Оштун командасы бир оюнчуга кем 3-4 болуп ойноп атышат. Мына эми Талас командасынын оюнчулары максат эч ким жок жанында. Азыр мүмкүнчүлүктөр бар, ошо өзүнүн командасын алдыга сүрөп чыкканга, бирок мына ошентип Талас командасы экинчи упайын өзүнүн командасына алып келди. Бул эми 5 номер сандагы Майтыгов Максат экен. 1982-жылкы Вулкан деген аты менен өзүнүн командасынын экинчи улагын алып келди. Эсеп 2-1. Азыр түшүнүксүз оюн болуп кетип окшойт. Достук командасынан Золотой деген атты минген Ниязов Кыяс дагы азыр эми кайталоодо көрсөк керек. Негизи улак казанга түшкөндөй болду эле. Эми азыр эми калыстар кандай чечим кабыл алып болду экен көрөбүз. Менимче Талас командасынын улагы казанга түшкөн бул жерде эми. Улак түштү да. Түштү. Прямой эмес монтаж. Ар бир улакчынын эми өзүнүн чындыгы бар, бирок ошого карабастан азырынча калыстардын чечими бул оюнда эми эң акыркы чечим болуп эсептелиш керек.
Бизге келишпестиктен кийин мынакей эки команда кайрадан өзүнүн оюнун баштады. Сейитбек Айсарыны менен улакка биринчи экенге аракет кылды. Азыр эми кайрадан оюн эмнеге токтолуп атат? Достук командасынан капитан командасы Байыш Ниязов азыр эми калыс чечим менен айтып атат 5 мүнөткө жазы айып жазасына чыгарылсын деп. Мындай негизи 5 мүнөткө чыккан баарыбызда белгилүү болгондой ошол талас Казакстанда өткөн Астанадагы Азиянын биринчилигинде ушундай болду. Эми мынакей көрсө мындайлар боло берет экен. Көкбөр оюндай мындай келишпештиктер боло берет. Бул жерде бардыгысы тең көкжал жигиттер өздөрүнүн сөзүнөн кайтпаган жигиттер эми бирок акыры калыска баш ийүү керек. Ошентип достук командасынын капитан командасы Кыяз Байыш азыр 5 мүнөттүк жазы айып мамысына чыгарылды. Кайрадан достук командасы астыкта ойноп атат. 3 бала менен бирок ошого карабастан мынакей өздөрү көргөндөй Манас 3-1 туугандын бири Манас ошо кулакты көтөрүп бирок аутка чыгып кетти. Бирге бир ойну. Таластан азыр Ахиллес менен Алтынбек чыгыш керек. Ошондой эле Таши деген жигит 4 номердагы достук командасынын оюнчусу. Улакта эң негизгиси тактикалардын бири болуп, ошол мүмкүнчүлүк улакты басып алып чабуулганга ошол бирге бир оюну деп эсептелет. 2 мүнөттүк убакта эки команданын бирге бир чыккан жигити улакты жерден көтөрүп басып айлампадан чыгып оюн таласына улакты кириш керек. Болбосо 2 мүнөттө улак көтөрүлбөсө, жолбосо айлампадан чыкпаса кайрадан кийинки жұп эки командадан башка балдар келип ортого ойнойт. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай Ахиллес дагы 2 жылдан бери аябагандай жакшы БТРдин ордун басчу аттардан болуп турат. Жакшы оюн көрсөтүп атат. Биринчи жұп улакты тилекке каршы көтөрүлгөн жок. Эми экинчи. Муратбек негизи баарыбыз билесиз, ошол Азиянын биринчилигине барганда Казакстанга, Астанага барганда биздин команданы ошо финалда 5 мүнөткө айып мамысына чыгарган ушундай бир окуя болду эле. Мына азыр достук командасындагы капитаны Байыш 5 мүнөткө чыкты оюн таласынан. Бул негизи ушул оюн эрежелеринде каралган нерсеби же бул кээде эле колдонуучу бир эрежелерденби? Негизи ол 5 мүнөткө оюндан чыгаруу бар биздин эрежедечи. Өтө оюн катуу оюн ойносо, судьяга акарат келтирсе, судьяны сөксө, анан кийин бет маңдай ат менен адамды урдурса, оюнчуну урдуруп жыкса, травма алып калса, же албаса деле өтө ойносо 5 мүнөткө оюндан чыгарылууга тийиш. Негизи эрежеде бар. Казакстанда болсо мен өзүм барган жокмун, бирок телевизордон көрүп отурдум абдан ошол оюнду. Негизи эч кандай эрежеде эле бузуу болгон эмес, жөн эле мындай бир чалабыла мындай бир сыйпай өтүү болгондо, ошол кезде биздин оюнчуну Рустам Тыналиев жөн эле ат менен мындай урдурган жок, мындай сүйөп өтүп кеткенге эле 5 мүнөткө удаление берип биздин оюнчуну чыгарганда, бул негизи ошол мезгилде биздин Тайгазанга 2 гол салып кетти да. Бул негизи эми мен мындай деп баалайт элем да, казак командасынын, казактардын өзүнүн оюндун тактикасына ошол оюнду эптеп жеңип алыш үчүн
жасалган удаление болчу да бул оюндан чыгаруу. Мындай азыр Талас командасы Достук командасынын катарын камоодо. Алар Достук командасы эми азыр аздыкта ойноп атат. Камалап туруп Талас командасы өзүнө дай бир упай алып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Мукаев Белек кечиресиздер. Ошо Кавлан командасында барыңыздарга белгилүү болгон эң кыйын коргоочулардын бири мына Достук командасында улакты кайрадан өздөрүнүн астыгына карабай Талас командасын сүрүп казандан чыгарып кетишти. Достук командасы улакты азыр алды. Мына эми кызыктын барысы жигиттин жигиттери ушулар экени көрүнүп турат. Манас улакты басып алган экен. Ушул Байыш Манас кыясы үчөө бир тууган. Оштон өзгөнүнөн болушат. Көп жылдардан бери Кожомкул командасында ойноп келишкен. Анан ушул 1-2 жылдан бери ушул Достук командасын түзүп, Ош облусунун атынан Кыргызстандын биринчиликтерине келип, 9-майда Ноорузда 31-нде ушу президенттик кубогунда өздөрүнүн облусунун намысын коргоп жүрүшөт. Убакыт деле аз калды дөнөт, бирок эмнегедир экинчи бөлүктө аягандай. Мында карашты. Маковойдун ордуна ашыкпасына коюп. Бирок мында тетиги жазап туруп кайра киргенде чыгышмаш керек бар. Жазылбай калды. Бирге бир ойуну Талас командасы менен Достук командасында экинчи тайм. Эсеп болсо 2-1 Талас командасы азырынча алдыда. Бирок азыр мынакей Торпедо менен Урмат, Раушан Урмат Торпедосы менен турат. Бул Торпедоны дагы баарыңыздар жакшы билесиздер. Кыргызстан курама командасында ойноп жүргөн Тилек Урманбетов деген карабалталык жигит убагында Карабалтада Суусамырда ойноп жүргөн, Кожомкулда ойноп жүргөн улакчылардын бири. Кийин Кавлан командасынын капитан командасы болуп туруп, ошол 35-36 жашка чейин чаапкер уланген шайдот жигиттердин бири эле. Ошол жигит минген ат. Эми азыр Талас командасы кайрадан эле өздөрүнүн тактикасына өттү. Убакытты чоймой. Анткени бир улак болсо дагы алдыга чыгып алды. Мындай командаларда жаңы келген командаларда болуп 15-20 улакка чейин эле эч кандай упай ачуулар болбойт. Ахиллес деген аты менен азыр Сейитбек, Карпек уулу Сейитбек кирген экен. Бул дагы кыйын эңимчил жигиттердин бири. Көп жылдан бери улак ойноп жүргөн, атасы да улакчы болгон. Бирге бир Золотой деген аты менен ошо азыр Байыш Ниязов. Эң! Мынакей эки жуптун Сейитбек менен Байыштын убактысы аягына чыгып калды.
азыр эми Таши фамилиясы Майловашев Таши 1990-жылкы ушу япончугу менен жок, кечиресиздер, Таши эмес экен, бул Манас, Ниязов Манас ушул байыштын нелеси. Атты создуруп турмай өздөрүнүн командасынын балдарына бирден баланы тороп кескилегенге мүмкүнчүлүк берсин деп мынакей атын эшегенген атын шайдоот балдар ушинтип ат создуктурат. Эми мынакей Байыш Ниязов Достук командасынан 10 номерунда ойногон улакчы, көп жылдан бери барысынан билесиздер. Мына эми бирок эми тилекке каршы Талас командасында балдардагы максат азыр улакты казанга салдырбай кармай калды. Менимче кайрадан эрежебузу оюн 1-1 болуп уланат болсо керек. 2-1 экинчи бөлүктөгү аягына чыкты. Талас командасы менен Достук командасынын оюн аябагандай кызыктуу. Ушул Кыргызстандын биринчилиги эң эле сонун, эң эле көрктүү, эң эле күчтүү командалар болуп ачылды деп айтсак болот. Эми Кудай буйрса калган оюндардын баардыгы алдыда эми кичинекей кыска тыныгуу, анан 3-чү жыйынтыктоочу бөлүк.
Норус майрамынын урматына башталган ошо Кыргызстандын Көкбөрү боюнча биринчилигинин биринчи оюну Достук жана Талас командасы беттешүүдө. 3-чү тайм. Эсеп 2-1 Талас командасы азырынча алдыда. Кечиресиздер 2-2 тең болгон экен. Мынакей азыр 3-чү чечүүчү бөлүктө биринчи Кыбыраев улан биринчи бөлүмдө кичине жаракат алып калды эле. Кудай буйрса мынакей кайрадан өзүнүн командасына келип оюнга аралашканын көрүп атабыз. Япончики менен Таши Достук командасында бул дагы жаңы келген оюнчулардын бири экен, бирок аябагандай жакшы шайдоо тиргиткенин көрүп турабыз. Кечиресиздер, бул Манас экен. Кыязов Манас Япончик менен. Япончик өзү кичинекей ат болсо дагы мынакей көрүп атасыздар, торпеда менен түтүшүп аябагандай шамдагай кыйын аттардын бири. Боюнун кичинекейине карабай жүрөктүү, жакшы чоң аттар менен тең тайлашкан жылкын эле асылы. Манас улакты азыр көтөрдү. Эми Манасты барып билебиз. Оң такым, сол такым эки жакка тең басат. Мына эми ушинтип кайрадан киймейлер башталды. Бири-бирин Көкбөрү мына ушинтип аттын үстүндө урдурганына карабай, ат салганына карабай, улакты басып алып, көгөрүп ушул денесин жаракат алганына карабай ойногону менен кызык. Аут. Эки команда төп келишип калганда мына ушундай жакшы оюндар болот. Бирине бири улакты ыра көрбөй, бирине бири улакты берикселбей, бири-бирин ошол бирге бир оюндан, айлампадан улакталганга аракет кылышып, аут кайдамайлар башталат, кесмейлер, жыкмайлар башталат. Эми бул кичинекей Көкбөрү оюну бул балет болбогондон кийин ушундай баатырлардын оюну. Ахиллес кайрадан ортого кирди. Алтынбек эртен бери көрүп атасыздар канча деген улактарды алып чыгып, ошол Ахиллес менен бирге бир оюнда жакшы оюн көрсөтүүдө. Эки мүнөттүк убактысы, убакыттын ичинде улакты айлампадан улакты көтөрүп, айлампадан чыгарып оюн таласына кириш керек. Алтынбек эми улакты басып алды. Достук командасынын казанында аз улакчылардын арасында бул коробка деп коет. Коробкалап, тосмолоп, бири-бирин сүрүп отуруп, ушул улакты тыштап кетмей. Улак жаңы башталганда 95-жылдагы улак кимге тийсе ошол улакты тыштап кетмей азыр эми жок. Бардыксы аябагандай тактика менен ойноп, бардыксы үйдөн ошол кандай кылып коробка кылат, кандай кылып улакты кимге өткөзүш керек, ким караш керек, ким тосуш керек, ким басыш керек, кимди ыргытыш керек казанга. Шунун бардыксы даярдалып келет. Şu Көкбөрү оюнундагы Кыргызстанга жайытканга чүй жергесинин жигиттери аябагандай салымы чоң. Достук командасындагы көпчүлүк балдар şu чүйдүн балдары нарын көлгө чейин барышып, şu аттарды алып барышып, балдарды şu Көкбөрүгө кызыктырып жүрүшөт. Улак азырынча эми Талас командасына Жоки декен, Жоки барыстарга маалым болгудай, ошо Айсары деген аты менен эки жолку Кыргызстандын биринчилигинде жеңишке жетишкен.
Эң күчтүү жигиттердин бири ушул. Мукаев Белек улакты эңгенге аракет кылып атат. 11 номурдагы кабыландын мурунку оюнчусу. Азыр бул жерде кичине улакчылардын оюнга эмес, өзүнүн амбициясына берилген эпизоддор да болуп кетет. Бардыгысы кандары ысык, кыран жигиттер. Буларды да түшүнсө болот. Oyun kayradan 1-1 başlamakçı. Seyitbek hazır ulakты ortaga atıştasa, andan keyin iki komandadan ушул кайрадан улакты басып алуу мүмкүнчүлүгүнө. Майлыбашев Ташы 4 номурда Достук командасынын оюнчусу. Жана Равшан уулу Урмат Талас командасында барыштары жакшы билесиздер. Өздөрү көргөндөй эки оюнчунун 2 мүнөттүк Олимпиадагы оюну аяктады. Ахиллес менен Талас командасы. Эми Ахиллес БТЛер жөнүндө айта берсе сөз дагы жетпей атпай, илгерки Саралада, Аккулада болгон кыргыздын менмен деген тулпарларына ушулар азыр турун. Талас командасы чабуулун баштады. Алтынбек Ахиллес менен азыр эми Достук командасы. Мынакей эки команда бирдей күчтүү экенин дагы ушундан байкаса болот. Бирине бири улакты бирдирбеген аракетинде ушул Манас Ниязов улакты япончик менен алды. Оюн кайрадан аябаганда кызуу башталды. Жерде азыр байыш дагы көрүнбөйт. Дишан Алсеитов, Кыяс Ниязовка азыр байыш Ниязов өткөзүп берди, бирок эми Текаш азыр Талас командасы аутта. Кыяс азыр аутка Кыясты сүйрүп чыкты. Эми оюн кайрадан жекеме-жеке Олимпиада өтмөкчү. Мына эми кимесинин билеги күчтүү болсо, мына ошонусу азыр улакты жулуп кетет. Вариант жок азырчы. Улак түшүш керек азыр. В любом случае көтөрүп болот. Эменчи азыр ошо улакты кайрадан эле жерге таштап, кайрадан азыр мынакей азыр
Мына балдардын билегини күчтүүлөгөнүнөн көрсө болот мынакей атты да жыккан атат. Ортодо азыр Кыяз Манас менен Равшан уулу Урмат. Кечиресиздер, Алтынбек экен. Бул жерде эми азыр эки улакчынын натыйжасы эле улак талашуусу болуп калды окшойт. Эмчи азыр улакты тыштап эле кайра жаңыдан же калысты эле мына азамат экен кайрадан ошол байыш мынакей өздөрү бөлгөндөй эки рет ортодон улакты өзүнүн командасына алып чыкты. Мына оюнда ушуну айтса болот. Эки команда бирдей күчтүү төп келишкенде ушу көкбөрүнүн дагы кээде кызыгы кетип калат. Улак ошол ортодо гана жекеме жеке оюнда ойнолуп, аутка гана сүрмөйлөр болуп калат. Бул да болсо эми кыргыз улагынын өнүгүп аткандыгынын белгиси. Талас командасы Тилекке каршы Оштун командасы дагы достук командасы. Булар дагы карап турчу жигиттер эмес, мынакей өздөрү көргөндөй торомойлор, кеспейлер. Жоки деген Таластын командасында жигит улакты баса алган экен. Мына ошентип Талас командасы үчүнчү улагын өздөрүнүн каршылаштарына таштап кетишти. Үчүнчү таймдын
аягына дагы чыгып калды көрүнөт. Талас командасы 3-2 эсебинде кайрадан алдыга чыкты. Эми Достук командасы эмне кылат болду экендиги мына Германдан баардыгысы кыйкырык колдоолор болуп атканын угуп атасыздар, көрүп атасыздар. Мен жогоруда айтып кеткендей эле ошол 6-чы номерде ойногон Талас командасынын оюнчусу Жоки дагы Орозбаев Жоки Кыргызстандын мен деген улакчылардын санын толуктаган жигиттердин бири. Ушул эң аягына чейин улакты такымынан чыгарбай кармап туруп өнөктөштөрүнүн жардамы менен ушу өзүнүн командасына мүмкүн ушул утуучу эң жыйынтыктачу улак болуп калаттыр. Мынакей өздөрү кандай эле 3-чү таймда аягына чыкты. 3-2 Талас командасынын бүгүнкү биринчи игилиги менен куттуктап кетмекчибиз. Сиздер менен коштошпойбуз. Азыр кийинки оюн ошол Аккула командасы менен Ысык көлдүн Ак суу командасынын оюнун көрмөкчүбүз. Kılımlarga ulatsın, kılımlarga